Урматтуу жетекчилер, мамлекеттин өнүгүүсү жылына эмес, айына, жумасына, саатына чейин канчалык километр ылдамдыкта менен баратканын баарыңар көрүп, түшүнүп, билип турасыздар. Бул иштер биринчи кезекте туура пландообуздун тагыраагы арканды алыска ыргытып, 2050 жылы элдер прогноз кылгандай финансылык институттар бизге прогноз берип атышат. Кыргызстандын ички дүң продукциясы болгону 20 миллиард доллар болот деп. Биз сиздер менен жок, 2050 жылы биз 200 миллиард долларга жетишибиз керек деп интерполяциялык принцип менен кайра ар бир жылы канчага биз өсүп турушубуз керектигин бекитип алганбыз. Мунун баарын сиздер көрүп турасыздар. Жакында биз Америка Кошмо Штаттарына барганыбызды билесиздер. Вашингтондо дүйнөдө кайсы мамлекетте кандай өзгөрүүлөр болуп жатканын 20 жылдан бери изилдеп келе жаткан IRI эл аралык республикалык институтка барып, ал жерден дагы алардын коллективи менен таанышып, сүйлөшүп, жолугушууларды уюштуруп келдик. USAID-тын администратору Саманта Пауэрга дагы жолуктук. Кечээ мына Англиянын тышкы иштер министри Дэвид Камерон менен келди. Франциянын сенаторлору келип атат. Баарына биз айтып атабыз, Кыргызстанда демократия бекем, туруктуу, бийлик элдин мүдөөсүн аткарууда, бийлик элдин колдоосуна ээ экенин өздөрүнүн ушул сурамжоолору менен далилдеп көрсөтүп берип жатабыз. Чындыгында бул бийликке карата калктын ишеними рейтингинин графигин көрсөңүздөр болот. Бул биздин өлкөнүн тарыхы дагы, биздин жумушубузга берген элдин баасы дагы. Элибиздин өлкөдөгү жетишкендиктерди татыктуу баалашы, биздин президентке болгон элдин ишеними быйыл 82%дан өттү. Мындай күчтүү колдоонун өзү өлкөдө мындан ары дагы чечкиндүү өзгөрүүлөрдү жүргүзүү үчүн бийликке берилген күчтүү мандат деп эсептейбиз. Ушул эл аралык сурамжоолоолорго ылайык урматтуу президентибиз Садыр Жапаровдун саясатын жактыргандардын, колдогондордун деңгээли азыр 82%ды түзүп турат. Биздин түшүнүгүбүз боюнча бул биздин өлкөнүн тарыхында гана эмес, бүгүнкү күндө дүйнөдөгү реалдуу эң жогорку рекордтук деңгээлдердин бири. Экинчи орунда өкмөттүн башчысы Индия өлкөсүнүкү Модинин командасы турат 77% менен. Биз президенттин командасы социалдык экономикалык өнүктүрүү чөйрөсүндө жетишилген олуттуу прогресстеги жетишкендигибиз менен сыймыктанабыз. Биз мамлекеттин ички дүң продукциясын 2 эсеге чейин көбөйтө алдык. Акыркы 3 жылда экономикалык өсүштүн темпи орточо 7%-дын тегерегинде болду. 2021 жылы 5,5%, 2022 жылы 9%, 2023 жылы болсо 6,2%. Бул экономиканын постковидтик жана учурдагы түзүлгөн геосаясий кырдаалдарга акырындык менен кыңгайлашып, андан да ашып туруктуу өнүгүүгө баратканын көрсөтүп турат. 2023 жылы экономикалык өсүш экономиканын бардык секторлору тарабынан камсыз болду. Курулушта өндүрүштүн көлөмү 10,3%-га, кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө 6,2%-га, өнөр жайда 2,7%-га, айыл чарбасында 0,6%-га өстүк. Калктын жан башына ички дүң продукциябыздын деңгээли дээрлик $2000 түздү. Эл аралык валюта фондунун, дүйнөлүк банктын бизге берген баалары дагы оң, бирок алар 4%-дын тегерегинде өсөсүңөр деп атат, биз болсо жок 7-8. Эгерде жана мен айткан 200 миллиард долларга 2050 жылы жетебиз десек, ички дүң продукциянын көлөмүн, анда жылына биз 9-11%-га ички дүң продукциябызды өстүрүшүбүз керек. Экономика министрлиги 2024 жылга ички дүң продукциянын көлөмүн 1,410 миллиард сомдон ашат деп болжолдоп атат. Ал эми реалдуу өсүш темпи 6%-тен кем болбойт деп. Биз 2024 жылдын биринчи кварталынын жыйынтыгын 8,8%-дык деңгээлде өсүш менен бүтүрдүк. Биз өлкөнүн консолидацияланган кирешин дээрлик 3 эсеге көбөйттүк. Консолидацияланган бюджет 2023 жылы 575 миллиард сомдон ашты. Ал эми биз 2024 жылга пландаган 600,7 миллиард сомго
пландаштырдык элек, бирок Финансы министрлиги муну 660 миллиард сомдон ашат деген өзүнүн прогноздорун берип атат. Жакынкы 3 жылда бюджет дагы 1 триллион деген санды басышы боюнча жакшы божомолдорду жана пландарыбызды көрүп жатасыздар. Инфляция 2023 жылы 13,9%дан 10,8%га чейин төмөндөдү. Жана 2024 жылга карата 5,5%дан 6,5%га чейин болжолдолууда. Экономиканы өнүктүрүү үчүн каражат салбаса өнүгүү болбойт, жана ага болгон аракеттерди биз көрүп жатабыз. Мамлекеттик банктарды күчтөндүрдүк, өнүгүү фонддорун түздүк. Азыр мамлекетте артка кетип банкрот болуп баратат деген акционердик коомдор же ГПлардын саны кескин түрдө азайды. Алардын кирешеси жана өзгөрүлдү. Мамлекеттик активдердин көбөйгөндүгү боюнча бүгүн коллегияда Алмаз Примов айтып берет. 3 жыл өтөй баары өнүгүү жолуна түштү. Эмне жардам керек болсо өкмөт тарабынан толук алып атышат. Биз ыкчам чечип жардам берип жатабыз. 2020 жылы пандемияда мамлекет бир да заводко өнүгүүгө каражат таба албай турган кез болчу. Азыр канча ишкана заводдун өндүрүштүк линияларын кеңейттик. Модернизациялоого каражаттарды бөлдүк. 100 жылдыкка караса 100 ишкана ачканы турабыз. Садыр Нуркожоевичке, ишкерлерге, инвесторлорго реалдуу жагымдуу шарттарды түзүү боюнча бир катар чечимдерди кабыл алып берди. Буюрса жакынкы жылдар ушул завод ишканалардагы өз натыйжаларын көрсөтө баштайт. Мындай жетишкендиктерге албетте тамырлашып кеткен коррупцияга каршы чечкиндүү күрөштөр да өз натыйжасын берип жатат. АКШнын эл аралык республикалык институтунун изилдөөсү боюнча коррупциянын деңгээли 2020 жылы 49%ды түзүп турган болсо, 2024 жыл бул көрсөткүч 10%га чейин түштү. 5 эсе ылдый түшүрө алдык бул рейтингди. Демек, мамлекетте саясий коррупция демонтаждалынып, ак ниет башкаруу кирип жатат. Бул демократиянын жана мыйзамдын үстөмдүгүнүн жеңиши деп айтсак болот. Коррупцияга эч аралашпаган жарандардын катары өстү. Бизге коррупциянын бир дагы мындай тиешеси болгон жок дегенде, эгерде графикти карай турган болсоңуздар, 2023 жылдын май айында 50% болсо, 2024 жылдын январь айында 64%га жетти. Элибиздин жарымынан көбү коррупциялык көрүнүштөргө кабылбаганын көрсөтүп атат. Бул цифровизациянын жана адам факторду алып, элдер түз өкмөттүн кызматтарын цифр аркылуу алып жаткандыгынын далилдейт. Жана коррупциялык, бюрократиялык деңгээлдердин кескин азайганын көрсөтүп турат. Мунун өзү таза жетишкендиктерибиздин бири. Бардык тармактарда тазалануу жүрүп жатат. Акыркы жылдары эл аралык басма сөз биздин бажыдагы мафия тууралуу жазып чыкты эле. АКШ бийлиги бул мафиянын лидерлерине эл аралык издөөнү дагы жарыялаган. Ал эми ФБР аларды камакка алуу үчүн сыйлыктар дагы дайындаган. Учурдагы жетекчилик уюшкан кылмыштуулукту жеңе алды деп белгилейбиз. Өлкөдө саясий туруктуулук менен бирге социалдык туруктуулук дагы жакшырды. Ушул эле слайдда ички чыр-чатактардын көрсөткүчү 2020 жылы 13%ды түзсө, 2024 жылы 2% калды. Дегеле 20 жылдагы мамлекет үчүн эң олуттуу көйгөйлөрдүн баарынын деңгээли 38%дан 25%дан дээрлик 2 жана 1%га чейин кыскарганын көрүп турасыздар. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө эл аралык инвестициялар активдүү жүрүүдө. Баткенди бир эмес 2 жолу калыбына келтирдик, ири курулуштарды жасадык, элибизге ынтымак келди деп айта алабыз. Бүгүн коллегияда Баткен облусу боюнча жасалган бардык иштерди губернатор Абдыкерим Карбекович өзү дагы айтып берет. Биз мындан ары ийгиликсиз мамлекеттин, fail state'тин, жоголуп кетүү мамлекеттердин босогосунда турган жакыр мамлекет эмес экенибизди далилдеп атабыз. Биз өнүккөн мамлекеттердин катарына кошула алдык. Урматтуу кесиптештер, биз эч качан учурдагы тышкы тобокелдиктерди унутпашыбыз керек.
тышкы төбөлдүктөрдө биз кайсыларды көрүп жатабыз? Биринчиси бул экономикалык активдүүлүккө, өндүрүмдүүлүккө жана түшүмдүүлүккө таасир этиши мүмкүн болгон климаттык кырсыктар. Быйылкы жаз мезгилинде Казакстанда, Россияда суулар дамбадан ашып ташып жатат. Тажикстанда, Исфарада, бизде Ошто, Жалабатта, Чүйдө, Таласта сел каптоолор болуп жатат. Ошол эле учурда дүйнөлүк эксперттер 2024 жылы Тынч океандагы масштабтуу Эль-Ниньо климаттык кубулушунан улам быйылкы жай абдан ысык болушу мүмкүн деп болжолдошууда. 2023 жылдагы глобалдык жогорку температура быйыл дагы 2024 жылы сакталышы толук ыктамал. Бул биздин айыл чарбабызга бул чоң коркунучтардан бири. Алдын ала иш-аракеттерди аягына чейин чыгарышыбыз керек. Экинчи, финансы жана товарлар рыноктардагы туруксуздук сакталууда. Реалдуу пайыздык чендердин жогору болушу, инвестициялык активдүүлүктүн жана экономикалык өсүштүн андан ары басаңдашына алып келиши мүмкүн. Үчүнчү, дүйнөдө инфляциялык басым дагы эле катуу сакталып турат. 2022-2023 жылдары Европа өлкөлөрүнүн борбордук банктарында акча кредиттик саясатынын катуулашынан чоң таасири быйыл күтүлүүдө. Мындай учурда өсүштү камсыз кылуу үчүн ички шарттардын күчтөнүүнүн үстүндө иштерди алгылыктуу алып барышыбыз керек. Биринчи, энергетикада, ирригацияда, жол транспорт чөйрөсүндө ири улуттук инвестициялык долбоорду ишке ашыруу. Экинчи, экспорттук потенциалды жогору айыл чарба тармагынын артыкчылыктуу секторлорун өнүктүрүү. Үчүнчү, финансылык инструменттерге мүмкүнчүлүк түзүү зарыл. Бизде тобокелдиктер менен бирге албетте пландарыбыз дагы абдан чоң. Башкысы алардын ишке ашырууда катуу тартип, анын ичинде аткаруучулук тартип, коррупциядан алыс болуу негизги орунда турат. Бул элибиздин дагы суроо талабы. Мыйзам баарына бирдей болуш керек. Катуу тартипти талап кылып атат. Мына элдерден кандай саясатты өкмөт, президент жүргүзүш керек деген жерде тартипти катуу сакташ керек деп элдерибиз бизге тапшырма коюп атат. Мына ушунун үстүндө биз иштешибиз керек. Ак ниет башкаруу, мыйзамдын үстөмдүгү, эффективдүү администрация. Ушунун баардыгын азыркы бийлик жасаганга аракет кылып атат. Ошого элибиз дагы туура баасын берип жатат. Биздин бийлик элдин колдоосуна ээ, ушунун өзү демократия жана тунуктукту белгилейт. Садыр Нуркожоевичтин күчтүү, билимдүү жана таза командасына эл аралык институттар дагы туура положительный бааларын берип жатышат. Бул биздин ишибиздин башталышы эле гана. Жакшы баштадык. Мындай жетишкендиктерге бюджеттен айлык алып, элдин мүдөөсүн чечемдеген 360 миңден ашык адамдардын ар биринин зарымы зор. Ал эми арабызда бир карын майды чириткен, ар кандай комалактарды терип, тамыр менен жулуп кетиришибиз керектигин ар бириңиздер сезип турасыздар. Баарыңыздарды таза кызмат кылууга биз чакырабыз. Бүгүнкү коллегиянын мындан аркы өнүгүүбүз үчүн таасири жана маани маңызы абдан терең.